chance to run, leave behind the said and done, figure out what's to come. Reasons. Менин атым Кененбаева Диана. Өзүм Токмок шаарынан болом. Келечек кооператив жөнүндө биз жолдошум Марлен экөөбүз отуруп эле Инстаграмдан көрүп калдык реклама. Инстаграмдан рекламаны көрүп, ага чейин да көп башка ипотекаларга барып көргөнбүз, банктын ипотекаларыначы. Алар документтерин аябай көп чогултуш керек экен. Документ аябай көп чогултуш керек экен ал жерде. Андан кийин мындай кооперативтерге да барып көргөнбүз башка. Алардын шарттары бизге ыңгайлуу болгон жок, анткени алар экен да, үйдү деген бизге оформление кылып бербейт экен. Ошон үчүн анын шарттары бизге мындай кичине эме болду да. Ыңгайлуу болгон жок да анын шарттары. Анан келечекке эле ошо эмеден көрүп калдык, Инстаграмдан көрүп калдык рекламасын. Анан кийин 2 күндөн кийин эле жолдошум экөөбүз чогуу келдик. Келип бияка консультант балдар бар экен. Консультанттардан болгон суроолорубузду бердик. Баарын сураштырып, анын шарттарын эметип, уктук баарынчы. Ошентип ойлонуп көрөлү деп кеттик ал күнү дагычы. Андан кийин үйгө барып да ойлонуп 3 күндөн кийин где-то кайра келдик консультацияга. Анткени дагы суроолорубуз пайда болду да. Кандай болот, мындай жак кандай болот деп ошондой дагы суроолорубузду даярдап 3 күндөн кийин кайра келдик консультантчы бирки балага. Келип консультациядан ал суроолорубуздун баарына жообун алдык. Анын шарттары бизге аябай ыңгайлуу келди. Жакты шарттарын баары. Биз ошо ишене албай жүрдүк да, биринчи жолу келдик, ойлонуп көрөлү деп кеттик. Анан үйгө барып дагы мыягы мындай болсо эмне болот, тиягы мындай болсо эмне болот деп көпкө чейин ойлондук да, ишене албай жүрүп. Анан жазылып көрө береличи, ишенеличи, анткени Инстаграмдан көрдүк үй алып аткандарын. Бияка келсек да, мына биз келген убакта 60 кишиге алып бердик деп айтышкан. 60 кишиге уже алып бердик деп айтышты. Баарын көрүп чыктык Инстаграмдан. Көп элге айткан жокпуз. Туугандарыбызга эч кимге айткан жокпуз. Биз болгону менин ата-энеме айттык, анан жолдошум ата-энесине айттык. Биз эле билип аттык да, анткени биз да ойлодук дейм. Тууган тушкан баарына айтсак, алар да бирөө башканы сүйлөп, башка бизди өзүбүз кыжалат болобуз го депчи. Өзүбүз да жакшы эмете албай, анан эч кимге айткан жокпуз көп деле. Биз деген ошо ноябрдын ортолорунан баштап консультация ала баштап, декабрдын 2-синде очередке турдук келип. Баарын чечип 25%-ын төлөп, 25%-ын төлөп очередке декабрдын 2-синде турдук. Турганда бизге айтышты, очередибиз качан келет десек, 6 ай деди, плюс-минус. Бул жерин дагы тактап кетейин дедим, башка кооперативтерге барсак 1 жыл дешкен. 1 жыл плюс-минус 6 ай деген ушул жери да жакты бизге, бат эле келет экен очередибиз депчи. Анан кийин 6 айга жетпей эле келип калды очередибиз, апрелдин 10-унда. Мага келечектен чалышты. Аман консультантыбыз болчу, бизге чалып эле сүйүнчү, силердин очередиңер келип калды деди. Биз да аябай таң калдым мен, ушунча бат эле келип калдыбы 4 айда эле деп, келип калат экен деп. Биз өзүбүз 1,5 миллион сомго жазылдык. 25%-ын 375 000 сом төлөдүк. Декабрда ошону төлөп очередке турдук. 5% экен, айына болгону 2 000 сомдон эле кошуп берет экенбиз ал. Айына ошондо 11 375 сомдон төлөбүз. Негизи 9 375 сом экен, анан кийин 2 000 сомун кошкондо 11 375 болду. Үйдү өзүбүз тандадык. Ошо 1 айдай издедик го үйдү, 1 айдай издеп, анан өзүбүзгө жаккан үйдү таптык. Бардык документ жагынан таза экен, бизге жакты үй, өзүндө биздин оюбуздагыдай үй болду. Үйдү Аламедин 1 Ворошилова жактан алдык. Оформленияны биздин намыбызга кылып берди. Ушул келечектин ушул жагы да бизге аябай жакты да, анткени доверие болот өзүбүзгөчү. Бизге оформление кылып берди. Бүгүн вот оформление кылдык. Өзүбүзгө оформление кылып беришти. Мен ошо баарына айтайын дедим эле, келечек кооперативге келип жазылгыла, үй алгыла, очередиңер бат эле келип калат экен, ойлонгуча эле келип калат экен бат эле очеред. Анан чем башка квартирада туруп акча төлөгөнчө, биякта жазылып, өзүң акча төлөй берип, ай сайын кийин аягында үй өзүңдүк болуп калат экен. Ошон үчүн келечекке келгиле, жазылгыла, баарыңар үйлүү болгула. Келечек кооперативге чоң ыраазычылык билдирип келгим келет. Биякта баардык консультант балдарына, Эламан байкеге баарына чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат силерге чоң. Ушундай бизди үйлүү кылып атканыңыздарга.